Жалпысынан бардық эле мектептерде талаптар аткарылыптыр, мектептер жылуу, сабакка ошол окуучулардын катышуусу дагы жакшы, жарымдан көп эле окуучулар 70% окуучулар келип атыптыр. Бүгүн окуунун биринчи күнүнө карабастан. Ал эми 1-2 мектептер бар, аны деле буйруса ушул оңдолот деген үмүттөбүз. Комиссиянын негизги максаты бул ушул биздин келечек мундары сабак билим алууда кандай десем ушул бардык шарттар болуш керек. Ошол шарттардын канчалык деңгээлде аткарылышын биз текшерип жүрөбүз. Мектепте балдардын катышуусу аябай жакшы. Балдар көп келген мектепке. Мектеп балдарды окутууга жылытуу системасы көбүнчөсү жакшы бардык эле мектептерде негизинен. Бир эле көйгөй ушул биринчи мектептин жылуулук системасы кечинде түнү бир аз авариялык абалга келип, жоопкерчиликтүү температурадан бир аз төмөнүрөөк болуп калды, бирок аны деле азыр ошол кызматкерлер оңдоп түздөп атышат экен. Жооптуу кызматкерлер буйрса, ал мектеп дагы оңдолуп калса, алардын дагы шарттары ушул тийиштүү температурага көтөрүлүп, окуучулар жылуу кабинеттерде окуп калышат деп ишенебиз. Эми биз шаардык кеңештин депутаттары биз ушул маселеге бир көңүл коюшубуз керек деп ойлоп калдык. Бул нерседен көйгөйлөр жаралып калса, ошол убакта дароо акча каражатыны бөлүп, оңдоп түзөө иштерине бөлүш үчүн биз шаардык бюджеттен акча карап коюшубуз керек экен. Мектептерибиз бүгүнкү күнү кышкы эс алуу каникулу бүткөндүгүнө байланыштуу окуу системасын баштадык. Окуучуларыбыз бүгүнкү күнү мектептерге келип билим алууда. Жылытуу системалары кээ бир мектептерибизде бизде борулуштурулган жылытуу системасы аркылуу алат. Буга 2 мектебибиз кирет. Ошондой эле атайын көмүр менен жылытылган өздүк котельнийлерибиз бар. Мектептерге келген окуучулар боюнча биз маалыматтарды алып атабыз. Жылытуу системалары канча градуска көрсөтүп атат. Ушул окуучулар келгенде ушул жылытуу системасынын нормалары бизде сакталыш керек. 97% окуучулар келди да бүгүн. Анан жылуулук системасы бизде централизованное отопление жакшы. Ушул орточо жылуулук мына өзүңөр да көрдүңөр 21, кээ бир кабинеттерде 18-19 градус.